Венеция комиссиясына иш-чараны өткөрүүгө көрсөткөн жардамы жана колдоосу үчүн терең ыраазычылык билдирүүгө уруксат этиңиздер. Жогорку сот жана Венеция комиссиясы конференциянын темасын тандоодо анын маанилүүлүгүнө жана актуалдуулугуна басым жасашты. Бул теманын маанилүүлүгү сот бийлигинин ишмердүүлүгүндө соттордун көз карандысыздыгы негизги конституциялык принцип болуп саналгандыгында. Бул эң негизгиси. Анткени өлкөдө мыйзам үстүндүгүн камсыз кылуу, тараза ташы тең болуп, жарандардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо, калыс жана ар кандай укуктук чыр-чатактарды чечүүдө сот бийлиги негизинен көз карандысы болушу керек. Көз карандысыздык жок болсо, албетте адилеттүүлүк дагы жок болот. Ал эми тандалган теманын актуалдуулугуна келсек, теориялык көз караштан алганда сот бийлигинин көз карандысыздыгы темасы бир жагынан жөнөкөй жана талаштуу эместей көрүнүшү мүмкүн. Анткени эл аралык принциптин деңгээлинде жана ар кандай укуктук демократиялык мамлекеттин конституциясында жазылган, көрсөтүлгөн. Көптөгөн илимий эмгектер ага арналган. Бул темада өлкөнүн жана эл аралык деңгээлде дагы бир топ форумдар, жолугушуулар, конференциялар өткөрүлдү. Бирок иш жүзүндө баары башкача экенин жана бул тема татаал жана актуалдуу бойдон кала берерин түшүнүп жатабыз. Анткени аны камсыз кылуу жана ишке ашырууда көйгөйлөр бар болгон сайын соттордун көз карандысыздыгы маселеси кызыгууну жарата берет. Бул жерде белгилей кетүүчү нерсе сот бийлигинин көз карандысыздыгы мыйзам деңгээлинде бекемделиши, чынында иш жүзүндө анын көз карандысыздыгында эч кандай кепилдик бере албай жатат. Сот бийлигин түзүү, ошондой эле ар кандай деңгээлдеги жана юридикалык күчкө ээ мыйзамдарды чыгаруу сот бийлигинин жана судьялардын көз карандысыздыгын камсыз кылуу үчүн зарыл, бирок жетиштүү эмес. Соттордун көз карандысыздыгы боюнча кабыл алынган мыйзамдарыбыз ураандар, жакшы тилектер, кайрылуулар бойдон кала бериши ыктымал. Буга байланыштуу сот реформасын активдештирүү, сот бийлигине сот адилеттүүлүгүн жүргүзүү үчүн көз карандысыздык кепилдиктерин берүү жана аны иш жүзүнө ашыруу үчүн механизмдерин иштеп чыгуу зарылчылыгы пайда болууда. Бүгүн биз ар кайсы мамлекеттерде бул маселени жөнгө салуунун механизмдерин жана жолдорун салыштырып, сот бийлигинин көз карандысы Кыргызстанда гана эмес, ошондой эле сот тутумунун кадыр барктуу катышчылары болгон өлкөлөрдө да мыйзамдык жактан кандайча бекемделгенин жана иш жүзүндө кандай ишке ашырып жатканын мына бүгүн биз баарыбыз чогуу угабыз, талкуулайбыз. Мындан тышкары конституциялык реформалар, сот бийлигинин көз карандысыздыгынын стандарттары, көз карандысыз жана адилет сот адилеттигинин критерийлери, сот бийлигинин көз карандысын ишке ашыруу механизмдери, сотко болгон ишеним,
жананы жогорулатуунун жолдору сот бийлигинин башка мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүсү тууралуу бүгүнкү конференциянын катышуулары менен чет өлкөлүк конокторубуздун катышуулары менен баяндамаларын угабыз. Бүгүн ошондой мүмкүнчүлүк болуп турат. Жыйынтыктап айтканда, конференциянын бардык катышуучуларына жана конокторуна жемиштүү иш, жигердүү пикир алмашуу, кызыктуу талкуу болушун жана эффективдүү өз аракеттердин бекемделишин каалайм. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.